Салам достор. Бүгін Азия Оскарын алған есімді ату тасмасын жауып көрсетісіне келдік. Тасманың режиссері Беш Кемпир, Светаке, Жана Кентавр тасмасының режиссері Ақтан Арымқуат. Алдыда кененірек тасма жөнінде маалымат аласыз, ошондуктан жүрүңүздөр. Тасманы эми биринчиден Ақтан жөнөкөй кино тартчу эмес эле да. Сөзсүз түрдө өзгөчө көз менен кандайдыр бир жаңы маңыздарды аччылы. Анан Кыргыздын мындай көзкейлерлик кинолорунан болуп калат да сөз. Өзгөчө жаңылыгы жакшы экен. Тиги жапондор урматтап чоң сыйлыкты беришиптир. Ошо жапондордун дагы сыйлыгынын көзү менен карап көрөлү. Эмнесин алар таптı экен? Ал эл аралык деңгээлде жапондордун да түшүнгөнүнө же болбосо дүйнөлүк деңгээлде кандай баалуулуктарды ичинен көрүп таап, өздөрүнө дагы белгилеп, бизге да мүмкүн тааныткысы келгендир. Кээде дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөндөр тааныган нерсени кыргыз өзү жакшы түшүнө албай келчү эле. Айтматовдун көп чыгармаларында бизге дагы деле көрүнө элек кымтылган эзоп тили менен жазылган сыйкырлары бар да. Ошон үчүн мен абдан чоң күтүүдөмүн. Негизи белгилеп кеткенде Ақтан агайдын өзгөчө тасмасы сизге жаккан кайсыл тасмасы болот? Баары тең жагат. Баары тең жагат. Мен азыр терип турбайм. Баардыгы эң башында тетеги Чынара Жакыпова менен кызматташып фонд Соростун заказы менен жанагы эки эгиз бала жөнүндөгү кыска эмелер бар эмес беле, ролик деп койчу элек. Ошолордон баштап кийинки кызматтары, иштери баардыгы эле. Мындай четке калган киносы деле жок. Эми толкунду пока жок, анткени осу конокторубузду күтүп атабыз. Азыркы күндө акырындан келип атышат. Анан тасма башталгандан кийин кичине толкундоо башталышы мүмкүн. Тасмага кантип тартылып калдыңыз? Негизи атаңыз режиссер экен. Кастингден өттүңүзбү же? Негизи мен атамдын тасмаларында бала чак кезимден баштап, 9 жашымдан баштап тартылып келген. Бирок акыркы 20 жылдан бери мага предложение чөлөк болчу. Акыркы тасмам бул Маймыл тасмасы болду 2001-жылы. Андан кийин кайра эле атаман тасма түштү. Ой, тасма дедимби, предложение. Андан кийин ошо аракет кылдым. Азыр көрөсүңөр кандай ойногонумду сынап, анан башка режиссерлорду деле чакырса болот. Айтып кеттиңиз, бала чак кезиңизден бери тартылгам деп. Ушул өзүңүздүн каалооңузбу? Или атаңыздын баягы жол мындай актер бол деп айтканыбы? Жок, буну деген мындай баса белгилеп кетиш керек да. Эң биринчи тасмага эметкенде мен кадимкидей конкурс өткөм. Кастинг. Конкурстан өтүп, кастинг өтүп, ошол жерден фото проба, видео проба, тигин ойноп бер, буну ойноп бер деп, албетте анча-мынча балдардын арасынан жеңип чыккам. Анан мен атам ушундай адам, ал деген эч качан, допустим, бул чоң залкар актерлор деле билет, даже ошо кишилер келип кастинг өтүшөт. Анан менде дагы эме жок болчу, эмне эле, привилегия жок болчу. Мен дагы кадимкидей кастинг өткөм. Ошондо съемочный площадкада мындайча айтканда силер атаңар экөөңөр баягы режиссер, актер катары мамилеңер болобу же ата баладай мамиле болуп кетеби съемочный площадкада? Жок, бу жерде деген албетте субординацияны соблюдать этиш керек. Биз деген атам экөөбүз мындайбыз. Үйдө атасы менен баласыдай жөн сыртта жүргөндө экөөбүз жолдошпуз. Кинодо жүргөндө мен режиссер, атам режиссер болсо, мен актер болсом, обязательно субординация бар. Же болбосо мен экинчи режиссер болуп калсам, мен постоянно субординация кармаганга. Бул негизи эле атама тиешелүү эмес, негизи любой адамдар менен иштесем, мен всегда кээ бирде ылдыйраак болуп калсам, мен өзүм субординациямды кармап, ошого иштегенге аракет кылам. Мен үчүн номер 1 Беш Кемпир. Жакында эле биз буюрса сериал тарттык. Бул Барбулак айылында өттү. Анан ошол сериалды тартып атып, ошол эле локациялар, ошол эле айыл, ошол эле жолдордон биз сериалды тартканга бир мүмкүнчүлүк болду. Ақтан Байкенин ар бир чыгармасы бизге бир үлгү. Особенно биздин негизги эле жаштар аябай сыймыктанабыз, өзүбүзгө бир мындай мастер катары көрөбүз. Ошого Ақтан Байкенин чыгармалары биз үчүн эң мыкты. Бул бир кишинин
бул кыз болобу, бала болобу, чоң киши болобу, бул бир кишинин ушундай бир арманы же болбосо мындай кайгысы да, жан дүйнөсү. Ооба, ошо жан дүйнөсүн биз визуалдуу түрдө элге кантип көрсөтөбүз? Мынтип эле кечке эле монтуп жүрө берсе деле кандай да, мындай 4,5 минутага биз кантип ошону көрсөтмөк элек, элдин кызыгын кантип алабыз деп ойлоп көрсөк, анан бул Джим Керринин тартылган Шоу Трумана деген киносу бар. Ошол моментте бир момент бар, жаан только ага жайт да. Анан ошону көрүп алып, биз ушундай эле бир кыргыз баланын үстүнө эле жадырып көрбөйлү ушул жаанды деп ойлоп ошол жактан чыккан да. Ошол клип канча күндөй тартылды? Негизги клип өзү 2 күндө тартылды. Бирок 3-чү күн кичине дагы добавлениялар болду. Бирок 2 күндө 4,5 минутага кызыктуу бир контент тартуу аябай татаал иш экен. Мен күткөнүм абдан чоң күтүп атам. Анткени Мирланды кичинекейинен бери тааныйм да. Геннадий Базаровдун фильминде заговор болуш керек. Ушун куттуктан барып рахат алайын деп келдим. Буюрса жакшы рахат алыңыз, ийгилик. Эми буюрса жакшы эле кабыл алат деп ойлойбуз. Себеби дегенде бул сыяктуу дагы фильмдер сөзсүз түрдө керек. Бул сыяктуу дегенде кандай баягы автордук жанрда тартылган, анан дагы бир ошол фильмдин премьерасын астында белек катары жакында эле ошо Австралияда өткөн Апсада Гран-при жеңди. Ошолда аябагандай чоң реклама болуп кетти. Буюрса премьерасын өткөндөн эртеңден баштап прокатка чыкканда буюрса жакшы көрүүчүлөрүбүз жакшы кабыл алат деген ойдобуз. Себеби терең философиялык мааниге камтыган жакшы фильм десек болот. Бул тасма негизи кандай көрүүчүлөргө арналат деп ойлойсуз? Көрүүчүлөрдү бөлбөшүбүз керек. Баягы кино искусствосуна кызыккан күйөрмандар үчүн, кино күйөрмандар үчүн сөзсүз түрдө жагыш керек. Себеби кинону көрүүчүлөр эмне үчүн көрөт? Бир терең маанини издеп жашоосун өзүн издейт эмеспи? Бул жерде ошо бүгүнкү күнүбүздөгү как раз социалдык проблемалар, өткөн менен кеткен мигрант темасы, эми баягы спойлер кылып салбайын, бирок ошол адамзаттын проблемасы чагылдырылган да. Жеке эле Кыргызстанга тиешелүү эмес, бул жалпы адамзаттын проблемасы деп. Елдің күйелері чақалап ішсе деле жөн эле жүрөт. Бул кичинекче эле жинди болуп калат. Алыңа жараша ичпейсиң бе? Ич десе эле иче бербейчи. Чалап жасап берейин, кыйналып атасың да.
өздеріңіз айтып отқаныңыз академия, международная академия, киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона деген. Деген аябай чоң сыйлық деп айтсақ болады. Анан ушул эсимде деген тасманын эң биринчи башарып болуп атат. Бүгүнкү кече бүгүнкү жолугушуубуз биздин кезектеги жолугушуу эмес. Бул чагда сиге келишчү фильмдин көрүүсү болгон күйөрмандар отурат. Рахматыңызды сүрөт аркылуу билгиз коелу деп тоондар. Эми ар бир киши чыгармачылык иши баягы үмүт кылат да. Анан билбейм, күттүм болуш керек. Анан күткөн жокмун деп баягы калп айтпай эле коеюн дегеним. Бул өзгөчө тасма экен. Бул идея кайдан келди? Өзүңүз режиссер, өзүңүз тартылыптырсыз. Каяктан келди бул тасма? Бул мен кокустан, интернеттен окуп ушундай окуя болуптур. Бирок окуя деген тиги ошо эси жоготкон киши 23 жылдан кийин табылыптыр да. Анан а кишини баласы алып келет экен, бирок эмне булар болсо классташтарым. Анан дусуз Улантерес анан ошо окуя мага себеп болду да. Анан жанагы Далмира Телепбергенова деген жазуучубуз, драматург менен окуяны жаза баштадык. Мен эле чыгармачылыктын, кинонун өзүнүн жолу бар деп, сценарий жаздык, анан акча издей баштадык, ошентип бүт. Сиз тасмада такыр сүйлөбөптүрсүз да? Кандай болду? Мындай бир сөз сүйлөбөй туруп элге жеткириш кандай? Жок, бул эми башында эле түшүнүктүү болчу, анткени мен өзүм ойномокмун бул окуяны. Силер билсеңер, ошол 3 илтик бар тиги Светаке, Кентавр, анан кийин бул ошол 3 илтиктин акыркы киносу да. Ошол үчөөндө тең мен өзүм ойнойм. Бул сценарий жазып атканда эле уже белгилүү болчу да, өзүм ойной турганым, анан өзүмө ылайыкталып жазылган да. Анан ошо бүт эле фильмдерде ошол эми башыман өткөн, мен көргөн, менин кичине мындай сезимдеримди толкуп жүргөн окуя да негизи. Ушу тасмада узун чачыңызды кыскарттырсыз, мындай кандай? Жок, бул чач өстүрүңүз бар. Бул мындай да, бизде мындай жакшы грим жок да. Анан кийин мен дайым айтам, бул сакалдарды, анан чачтарды негизи баягы атайын өстүрүп атайын даярдайбыз да. Мен 2 жыл ошол атайын чачты өстүрүп аттым. Анан көп эле кишилер жаман көрүп калды болуш керек. Мен улгайып калган киши мындай чач өстүрбөй эле койсо болмок экен деп, бирок ошого эле атайын даярдап, атайын. Бирок эл билген эмес узун чачты. Мен бал киного экенин билген жок. Алар ойлоду ба, о жок, актан чачын коюп алыптын деп. Чоң рахмат Актан агай. Буйруса эл жакшы кабыл алат деп ишенебиз, оорубаңыз. Да баягы өзгөчө каарман экенсиз. Сизге кыйынчылыктар, кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык бул ушул каармандын ички дүйнөсүн баягы баардыгын ушу ичинде сактап ошол нерсени кандай жашоодо болгонун көрдүңүз, азыр кандай тагдыр башынан өткөрүп атат да. Ошол нерсени алып чыгыш керек болду да. Анан өзүнүн баягы канчалык өзүнүн үй бүлөсүн жакшы көргөндүгү, өзүнүн уясына баргысы келгендиги, бул тагдырдын эмес менен ушундай болуп келип калды да. Анан ошо өзүм героиням аябагандай азап чекти. Актан агай менен иштеш өзгөчөлүгү жерин айтып кетесизби? Актан байке менен иштеген чынында оңой. Себеби дегенде Актан байкенин мына командасычы минут сааты менен, секундасы менен эсептелген. Керек болсо даже обед деген учурдагы расписаниеда кандай кагазда жазылса, ошондой болуп турат да. Анан кийин ушунчалык точность
жанагы вежливость королей дегендей, бул жагынан Актанбек эч кимге ат салдырбайт да. Анан ошол нерсе дагы бизде ошо Актанбек анткени баардык нерсеге точно жүрөт да, бизде ошого баягы площадкада даяр болуш керек. Ошол аябай жоопкерчиликтүү болду. Анын үстүнө бул баягы сценарийде айтканда эле ушундай деп айтканда эле и ушуну сага эметип жаздык дегенде эле сценарийде дегенде ого көтөр жоопкерчилигим аябай жогору болду да. Анан ошентип анан эми элдер көрсө кандай кабыл алат, ошол мен элге жакшы сиңсе экен деген эле тилегим. Бүгүнкү 17-ноябрь киночулардын майрамы күнү жакшы белек болуп атат. Аябай кубанып турабыз. Кош майрам болуп турат. Бу Актанбайке негизи мастер да. Мастер. Чын Актанбайкеден эмне деген кинолорун көрүп үлгү алдык дегендей, ар бир тарткан киносу өзүнчө бир ойду берет. Адамдын ички дүйнөсүндө жетпей аткан нерсени ар кайсы образ аркылуу, ар кандай чыгарма аркылуу, баягы окуя аркылуу берип келатат. Мындайча айтканда, Кыргыз элине жакшынакай бир жемиш берип келатат. Эсимде деген киносу мынакей. Өз ойноптур, бирде өз айткандай, бир сөзү жок ойногон. Мындайча айтканда сүйлөп кетсе экен деп болеть этет экенсиң. Значит, зритель болеть этип атса, кино жаман эмес, сонун, мыкты. Анын ичинен Актанбайке Мирлан баласы. Мирлан ойногон аябай жакты. Ушундай моменттер бар экен. Талайкан катырыптыр. Талайкан образы. Болеть этип атасың, ушу келсе экен, бак тиги сүйлөбөгөн күйөөсүнө келсе экен депчи, бул өзү окуянын жүрүшү дагы мындай адамды кошо переживать этип, кошулуп кетет экен. Андан сырткары Элнуранын ойногону жакты, ушундай билимдүү, таза, ушундай кыргыздын жакшынакай келин экени ар жакта интеллекти көрүнүп турат да. Мындай кечке эле алкаштар, кечке эле мындай билими жок кишилердей эмес да, мындай образдар аябай ар түрлүү чагылдырылыптыр. Ошо мен ыраазымын бүгүнкү Актанбайке жакшы бүгүнкү майрамга жакшы белек кылып берди. Тасма эң эле мыкты, биз көрүп билип жүргөн нерселерди кандай десем бул эсимде деген өзүнүн атына жооп бере тургандай терең ар бирибиздин көкүрөгүбүздө, түкүрүбүздө жаткан кыргыздын өзүнүн нукура унутулуп бараткан тазалыкка, аруулукка айтып келели деген бир чакырыгы бар экен. Кино Тасма мыкты. Техникалык жагынан да, маани мазмуну жагынан дагы, аткарылыш жагынан дагы. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм бүгүнкү кыргыз киносу менен. Абсолютно для всех этот фильм будет полезен к просмотру для думающих людей, для тех, кто переживает за страну. Поэтому рекомендуется к просмотру всем. 16+. Мы недавно слышали то, что ваш фильм взял награду в Австралии. Вот. Можете поподробнее рассказать? Да, в Австралии проводится так называемый азиатский Оскар. Это премия Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят 70 стран этого региона. И лучшие фильмы отбираются и вручается эта премия. Понятно. Вот для киношников, для начинающих режиссеров можете подсказать, как можно пойти на фестивальные фильмы? Как можно пойти на фестиваль? На фестивалях обычно приглашают авторское кино, то есть это обычно не коммерческое, не жанровое, то есть фильмы с глубоким смыслом, философское кино, драмы. Вот. И это должно быть очень высокое качество, и техническое, и артистическое качество. Вначале, когда вы увидели идею, сценарий, что вас зацепило?
Ну, во-первых, это фильм Актана Арымкубата, то есть известного нашего кинорежиссера. До этого он снял именно в этой трилогии «Светаке», «Кентавр», и это как завершение этой трилогии «СМД». То есть я была продюсером и «Светаке», и «Кентавра», и логично, что и «СМД» тоже. Достор, биздин берүүбүз аягына келди. Ушул тасманын көрүүчүлөрдүн ой пикирине көп болдуңар. Буюрса ушул тасма 18 ноябрдан баштап Дордой Плаза, Алатто, Космопарк кинотеатрларынан көрө аласыңар. Жана жакын арада Этномедиадан көрөсүңөр. Биз менен болуңуздар, сак саламат калыңыздар.